улуу жеңиштин 80 жылдыгы. Ошол 80 жыл аралыгында биздин согуштун ардагерлери жаш муундар менен абдан көп жолугушууларды өткөрдү, абдан көп кечелерди өткөрдүк. Жергебизде тынчтык болуп, улуу жеңиштин 80 жылдыгы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайм. Биздин мектептин тарыхый этнографиялык музейи. Бул жерде өзүнчө экспонаттар жайгашкан. Ошондой чоң экспонаттардын бири улуу ата мекендик согушка арналат. Бул жерде ошо элдин эрдиги кылымдар бою жашай берет деген бурч 30 жылдан ашык, 40 жылга жакындап калды. Ушул музейди түзгөнүбүз. Анан ошонун эң чоң бөлүгү ушул ата мекендик согушка арналат. Бул бөлүгүндө улуу ата мекендик согуштун жылдары камтылган. Мындан 20 жыл мурда улуу жеңиштин 60 жылдыгында ушул жерде түбөлүк от деп ачып, ал мезгилде биздин Балыкчы шаарында согуштун ардагерлери бир топ болчу. Ошолордун учурунда ачканбыз. Ал эми бул бөлүгүндө болсо ошо Кыргызстандан барган жоопкерлер жөнүндө, ошо Советтер Союзунун баатырлары жөнүндө маалымат. Таржиев Сопу ата улуу ата мекендик согуштун катышуучусу. Ошол ата дайыма келип калчу да. Анан ошонун үйүндөгүлөр анан ошо шинелди музейге алып келип берди да. Муну почетный караулда тургандар кийчү экен да. Көрсө, бул ата Тегеран конференциясында ошол жерде Сталинди, Рузвельтти, Черчилль үч мамлекеттин жетекчилерин көрүп, ошолордун почетный караулунда туруп, ошондо кийген шинели экен. Өткөн тарыхты унутууга эч кимибиздин акыбыз жок. Ошондуктан улуу жеңиштин 80 жылдыгы кут болсун, элибизде тынччылык болсун, жаштарыбыз ата мекен эмне, ата мекенди сүйүү эмне, ата мекенге коргоо деген эмне экендигин ошо басып өткөн аталарыбыздын эрдиги аркылуу билет деп түшүнөм мен. Бардыгыңыздарды жеңиш күнүңөр менен куттуктайм.